Assalamu алейкум, Укмуш медиа каналыбыздын катталуучулары жана ошондой эле жалпы соц тармакта отурган мекендештер, бүгүн сиздерге дагы бир жакшы жаңылыгыбыз менен бөлүшүүнү туура көрдүк. Ал кандай жаңылык десеңиздер, мындай мындайча айтканда 3 көстүү казан очок куруп атышыптыр устакелер. Достор, бул башкача варианттагы казан очок экен. Устакенин айтымына караганда башкалардан өзгөчөлүктөрү бар экен. Бир өзгөчөлүктөрү мына ар биринин дымоходу өзүнчө кетет экен. Өзүнчө мына көрдүңүздөр да, мына 3 тешик турат. 3 тешиктен түтүндүн ар бири өзүнчө кетет экен. Мына но казандыкы нарактан, бул казандыкы ортодон. Бул мындайча айтканда плита отурулат, кадимкидей эле печка, кыш печка. Ошондой сыңардай курулуптур. Тешикти көрдүңүздөр да. Будан кетип мына азыр мен үстүнө чыгып көрсөтөм. Мына көрсөңүздөр, мына 3 тешиктен 3 түтүн кетет экен, ар бири өзүнчө. Анан бияка келип бул жерден кошулуп, анан кийин сыртка чыгып кетет экен. Эгерде турбаны коюшту мына достор. Азыр эми шуап туруп азыр жагабыз. Үчүн бүтөйүн деп калды. Аз берге чоң казан коюлат азыр. Мынакей 100 литрлик 80 литрлик казандан коюлду. Буга чоң койдун эти бышат. Эң чоң казан мына ушул болду. Өзүңөр дагы мүмкүн өзүңөрдүн идеяңар менен будан да чоң казан коюп алсаңыздар болот. Ал өзүңүздөрдүн каалооңуздар боюнча устаке куруп берет. Берге аз бир шуалат, кичинекей казан коюлат берге. Ошо өлдү окшойт. Мына уже азыр плиткага жетип келди. Плитаны коюп туруп азыр отту жагабыз. Кудай кааласа. Ушинтип казан очок печкасы бүтүү алдында турат.
достор, мынакей ушинтип казан очок печканын аягына чыгуу аземи аяктады. Азыр отту жагып сиздерге көрсөтмөкчүбүз. Анда эмесе көрүп туруңуздар. Бисмилла, мынакей достор, азыр алгачкы отту күйгүздүк. Стакенин кол менен жагылып атат. Көрүңүздөр, мына күйүштөрү, мынакей тартыштары уже сразу эле кетти. Көчөлүктөрү достор, бул жерде карасаңыздар, от жагып атканда казанга жакын күйөт экен. Мындайча айтканда, отко эконом дагы болот экен бул казан очок печкасы. Кыскасы достор, мына сиздерге мына отуну жок мага окшогондорго, сизге окшогондорго пайдалуу экен достор. Азыр 3 көздү тең жагат. Мына достор, ушинтип казан очок печкасы мына аягына чыгып курулуп бүттү. Даже мына минтип үчөө тең мынакей көрүңүздөр. Давылдап тартыштар аябай эле мынакей жакшы. Достор, мына түтөгөн деле жок. Сразу эле жакканда мына минтип эле тартып кетти. Өзүңүздөргө көрсөтүп коеюн. Мына түтөгөн жок, вообще бүтүн дегенде эле чыккан жок эмесе, мына жаңы курулуп, мына сразу эле жактык достор. Мына түтөгөн жок. Мына үстүндө чыгып аткан булар түтөөдү деп ойлоп албаңыздар. Жөн эле печканын мынакей жаңы курулганга үстүндөгү ылайы кургап буу чыгып атат. Мына азыр жеңелерим борсокко май куюп койду. Мынакей борсок бышырышат азыр. Мына жеңелерибиз жаңы курулган очок казан печкебизге мынакей бышырып атышат. Мына көрүңүздөр, мына очок казан печкабыз мына бүтүп, буюрса жеңелерибиз кудай кааласа монтип борсоктогу бышырып жатышат. Жана курулган печка уже даяр болду. Урматтуу достор, мына сиздер дагы эгер кааласаңыздар заказ берип үйүңүздөргө куруп алсаңыздар болот. Мен сиздерге телефон номерин же болбосом комментарийге жазсаңыздар, албетте силерге жооп бергени аракет кылам. Достор, биздин каналга катталып, ой пикирлерди калтырыңыздар. Биз сиздерге ар дайым окумуштуу видео роликтерибизди чыгарып жүрө бермекчибиз. Кийинки эфирден жолугушканга чейин саламатта калыңыздар, биз менен боло туруңуздар. Ар дайым биздин каналга катталып, лайкыңыздарды басып, ой пикирлериңиздерди калтырганды унутпаңыздар. Кийинки эфирден жолугушкан чакты саламатта калыңыздар, биздин каналга катталыңыздар, ой бөлүшүп, башкаларга таратыңыздар. Сиздер дагы ушундай очок печкелерди жасатыңыздар.